Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-энелер жана биздин сүйүктүү бүтүрүүчүлөр. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча жалпы республикалык тестирлөөдө берилүүчү суроо тапшырмаларга берилген түшүндүрмөлөрүбүздү улантмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен кыргыз тилинин лексикасы, морфологиясы жана синтаксиси боюнча берилүүчү суроо тапшырмалар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Лексика бул тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы болуп эсептелет. Тест жыйнагынын лексика бөлүгүндө тапшырмалар окуучулардын кыргыз тилиндеги сөздөрдүн лексикалык маанисин, түз жана өтмө маанилерин, синоним, антоним жана амонимдерин аныктай билүү жөндөмүн текшерет. Кыргыз тилинде көп маанилүү сөздөр бар. Мисалы, курч сөзү. Бул сөз курч бычак жана курч мүнөз деген сөздөрдө кездешет. Ошондой эле көз сөзү дагы кыргыз тилиндеги көп маанилүү сөздөрдүн курамына кирет. Адамдын көзү, терезенин көзү жана башка ошол сыяктуу. Ошондой эле кыргыз тилинде айтылышы ар түрдүү, бирок мааниси жагынан бири-бирине жакын болгон сөздөр бар. Адатта булар синоним деп аталат. Кыргыз тилиндеги төмөнкүдөй синоним сөздөрдү кездештирүүгө болот. Мисалы, сулуу, татынакай, жакшынакай, мээнеткеч, эмгекчил, жоош, момун жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Бирок бул синоним сөздөрдүн бардыгы эле кыргыз тилинде бири-бирин толук алмаштыра албайт. Мисалы, биз көп түшүм, мол түшүм, арбын түшүм деп айтабыз. Бул учурда көп, мол, арбын түшүм деген сөздөрдүн курамында кездешкен көп, мол, арбын сөздөрү бири-бирин толук алмаштыра алат. Ал эми биз мол балалуу, мол маанилүү, мол сүйлөбө деп колдонбойбуз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, синоним сөздөрдүн маанилик жактан туура колдонулушун билүү абдан зарыл болуп эсептелет. Жалпы тестирлөөдө сөздөрдүн жакын маанилери менен катар эле карама-каршы маанилерин текшерүүчү дагы суроолор бар. Тилдеги карама-каршы маанидеги сөздөр антонимдер деп аталат. Мисалы, алыс, жакын, аз, көп, ак, кара, ачуу, таттуу сыяктуу карама-каршы маанидеги сөздөр баарыбызга маалым. Мындай сөздөр адатта ойду так айтууга, кыска баяндоого, же аны курчутуу, ага кандайдыр бир көркөмдүк берүү максатында адабий чыгармаларда, публицистикада, оозеки кепте кеңири колдонулат. Андыктан кыргыз тилиндеги мындай сөздөрдүн маанисин, кептеги максатын түшүнө билүү, кепти ыгы менен колдонуу да өз кезегинде сабаттуулуктун белгиси болуп саналат. Ошону менен катар эле тилибизде айтылышы бирдей, мааниси ар башка сөздөр бар. Булар амонимдер деп аталат. Мисалы, кыргыз тилинде төмөнкүдөй амоним сөздөрдү кездештирүүгө болот. Кат — бул жазылган кат, кат — катып коюу, башкача айтканда этиш болуп келгендеги учуру. Ат — ысым жана ошондой эле этиштик маанидеги ат, окатуу же болбосо жаныбар маанисиндеги ат. Ошондой эле жаш — көздүн жашы, жаш, жаш курак же болбосо адамдын курагы. Демек, жогоркуларды жыйынтыктап айта турган болсок, тесттеги кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча берилген суроолордун арасында кыргыз тилинин лексикасы боюнча, башкача айтканда антоним, синоним, амоним сөздөр боюнча, ошондой эле сөздөрдүн түз жана өтмө маанилери менен көп маанилери боюнча түзүлгөн суроолор кездешет. Азыр мына ушул суроолорго кененирээк токтолуп өтөлү. Сиздер көрүп турган бул тапшырмада төмөнкүдөй суроо берилген. Жогоруда берилген сүйлөмдөгү боштукту кайсы варианттагы сөз менен толуктасак, сүйлөмгө эске түшүрүү маанисин киргизген болобуз. Жана бул суроого жооп катары төмөнкүдөй варианттар берилген. Бул тапшырма ички сезимди билдирүүчү сөздөрдүн сүйлөмдө туура колдонулушун текшерет. Бул суроонун жооп варианттарында берилген А вариантындагы сөз жактырбаганды, Б вариантындагы сөз эске түшүрүүнү, В вариантындагы сөз сөзү кейгенди, ал эми Г вариантындагы сөз кубанганды билдирет. Демек, бул суроонун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Айрыкча суроонун берилиш формасына да көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Суроодо мисал катары берилген сүйлөмдө боштук калтырылган. Мындай учурда төмөндө варианттардын ар бирин оюңуздарда бул боштукка жайгаштырып көрүп, туура деп эсептеген вариантты тегеректөө зарыл. Кийинки суроого көңүлүңүздөрдү буралы.
Бул суроо тапшырмада кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз бала деген маанини берип турат деген суроо берилип, ага жооп варианттары катары төмөнкү варианттар берилген. Алгач суроону кунт коюп окуп чыгабыз. Жооптордогу баш сөзүнүн сүйлөмдөгү маанилерин аныктайбыз. А жана Б варианттарында баш сөзү жетекчи, башчы маанилеринде колдонулган болсо, Б вариантындагы сөз кийинки сөз менен айкашып келип тил албоо деген маанини билдирет. Бул учурда суроонун туура жообу В варианты болуп саналат. Байкасаңыздар, бул суроонун формасы жогорудагы суроодон айырмаланып турат. Бул жерде сүйлөм берилбестен маанисин табыш керек болгон сөз жантайыңкы түрдө, башкача айтканда курсив түрүндө гана белгиленген. Тест берүүчү мына ушул өзгөчөлөнүп белгиленген сөздүн маанисин туура табышы зарыл. Кийинки суроого көңүлүңүздөрдү буралы. Бул суроо тапшырмада кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз өзүнүн алгачкы маанисинде колдонулду деп суралат. Жана ага варианттар катары төмөнкү сүйлөмдөр сунушталат. Кыргыз тилинде өтмө мааниде колдонулган көп сөздөр бар. Бирок аларды тилде туура колдонуу анча деле татаал эмес. Болгону сөздөрдүн мазмунуна кылдаттык менен көңүл буруу зарыл. Бул суроого туура жооп берүү үчүн вариант катары берилген сүйлөмдөрдө белгиленген сөздөрдүн маанилерин так билишибиз зарыл. Бул учурда А вариантындагы көк сөзү асман маанисинде колдонулса, Б вариантындагы сөз жаш, тажрыйбалуу эмес деген мааниде колдонулган. Ал эми Г вариантындагы сөз айтканынан кайтпаган деген мааниде колдонулду. Демек, суроонун туура жообу В варианты болуп эсептелет. Себеби асканын түсүн билдирип, өзүнүн түстү билдирүүчү алгачкы маанисинде колдонулду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кыргыз тилинин лексикасы боюнча берилген суроо тапшырмалардын арасында кыргыз тилиндеги фразеологизмдер боюнча дагы суроо тапшырмалар кездешет. Азыр ошол фразеологизмдер боюнча берилген суроо тапшырмалар боюнча кыскача түшүнүк берип өтөлү. Кыргыз тилинде бир катар фразеологизмдер кездешет. Мисалы, баш көтөрүү, оорудан айыгуу, оңолуу маанисин билдирсе, ошондой эле баш көтөрүү, каршы чыгуу, баш ийбөө маанисинде да колдонулат. Моюн сунуу, туруктуу сөз айкашы, жеңилүү, баш ийүү маанисинде колдонулат. Суу жүрөк, коркок, жүрөгү жок маанисинде колдонулат. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер боюнча берилген суроо тапшырмалардын туура жоопторун оңой таба билүү үчүн кыргыз тилиндеги мына ушундай фразеологизмдер боюнча берилүүчү суроо тапшырмалардын жообун туура табуу максатында мындай туруктуу сөз айкаштары боюнча маалыматыңыздар болушу керек. Ал эми азыр келиңиздер, мына ушундай фразеологизмдер боюнча түзүлгөн суроо тапшырмаларга көңүл буралы. Мисалы, өзүңүздөр көрүп турган бул суроо тапшырмада чычканга кебек алдырбаган адам деп андан кийин боштук калтырылган. Бул боштукка сиздер төмөндө берилген 4 варианттын бирөөнү коюшуңуздар зарыл. Чычканга кебек алдырбаган адам, өтө сараң адам, өтө митаам адам, өтө сак адам жана өтө амалкөй адам. Булардын кайсылары туура? Адатта кыргыз тилинде өтө сараң адамды образдуу, таасирдүү түрдө сүрөттөө максатында чычканга кебек алдырбаган адам деген фразеологизм колдонулат. Андыктан бул тапшырманын туура жообу А варианты болуп эсептелет. Туура жообун эне тилинде сөз байлыгы кенен, адабий чыгармаларды көп окуган, дүйнө таанымы кеңири балдар оңой эле таба алышат. Кийинки тапшырмага көңүлүңүздөрдү бурсак, кийинки тапшырмада бир үлгү катары сүйлөм берилип, ага карата сүйлөмдөгү бош орунду кайсы варианттагы сөз менен толуктасак мааниси туура болот деген суроо берилген. Суроонун ачкычы айтканынан кайтпаган деген сөз айкашында жатат. Мына ошону туура болжой билүү шарт. Бул сөз кайсы учурда жана кандай адамдарга карата колдонула тургандыгын билген абитуриент бул суроонун жообун тез эле туура таба алат. А варианты түн, Б варианты кежир, В варианты жоош, Г варианты митаам. Суроонун ачкычы айтканынан кайтпаган деген сөз айкашында жатат. Мына ошону туура болжой билүү шарт. Бул сөз кайсы учурда жана кандай адамдарга карата колдонула тургандыгын билген абитуриент бул суроонун жообун тез эле туура таба алат. Ал эми бул суроонун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Башкача айтканда, айтканынан кайтпаган кежир адам. Урматтуу абитуриенттер, ал эми азыр кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча тесттеги кыргыз тилинин морфология жана синтаксиси боюнча берилген суроо тапшырмалар жөнүндө түшүндүрмөлөрдү берип өтөлү. Морфология өзүңүздөр билгендей, бул сөздүн өзгөрүшү жана жасалыш жолдору, сөз түркүмдөрү жөнүндөгү илим болуп саналат.
Морфология боюнча суроо тапшырмалар сөз жасоо жолу, сөз жасоочу мүчөлөрдүн маанилерин так ажыратып, сөздөрдү туура жасай билүү жөндөмүн текшерүүгө багытталат. Эгер сиздер сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык өзгөчөлүктөрүн, категорияларын жакшы билсеңиздер, бул түрдөгү тапшырмалардын туура жоопторун оңой эле таба аласыздар. Келиңиздер, ал эми азыр морфология жана синтаксис боюнча берилген суроо тапшырмалар жөнүндө кененирээк сөз кылалы. Бул тапшырма эсептик санатоочтордун ар түрдүү мааниде колдонулушун текшерет. Бул тапшырмада бир деген сөз төмөндөгү сүйлөмдөрдүн кайсынысында күчөтмө маанини туюнтат деген суроо берилген жана ага жооп катары төмөнкү варианттар берилген. Суроонун туура жообу А варианты болуп эсептелет. Бул варианттагы белгиленген бир сөзү өзүнөн кийинки сөзгө күчөтүү маанисин берип, аны өзгөчө белгилеп көрсөтүп турат. Ал эми Б вариантындагы бир сөзү затты ачык эмес, жалпы жонунан болжолдуу гана түрдө көрсөтүп турат. В вариантындагы сөз кыймыл-аракеттин санын билдирип турса, Г вариантында кыймыл-аракеттин кимге, каяка багытталганын бөлүп, ажыратып, ирети менен көрсөтүп турат. Демек, дагы бир жолу кайталап өтсөк, бул суроонун туура варианты А варианты. Кийинки тапшырмага өтөлү. Бул тапшырмада кайсы варианттагы сөз ойдун ыраттуулугун билдирүүдө колдонулат деген суроо берилип, ага жооп катары төмөндөгүдөй сөздөр берилген. А варианты демек, Б варианты балким, В варианты менимче, Г варианты ушундан улам. Бул суроо тапшырма модалдык сөздөр боюнча жөн билгини текшерүүгө багытталат. А варианты сүйлөмдө айтылган ойду жыйынтыктоо, натыйжа чыгаруу максатында колдонулса, Б варианты сүйлөмдөгү ойдун болжолдуу, күмөндүү экендигин билдирип турат. Ал эми В варианты ойдун кимге тиешелүүлүгүн баса белгилейт. Демек, бул суроонун туура жообу ушундан улам. Тактап айтканда, Г варианты болуп эсептелет. Анткени алдыда айтылган ойду кийинки сүйлөмдө улантып, айтылган ойго ыраттуулук берүү үчүн колдонулат. Кийинки суроо тапшырмада ойно деген сөз берилип, ага карата жогоруда берилген сөз кайсы мүчөнүн жардамы менен жасалган деген суроо берилген. Жана төмөнкү варианттардагы мүчөлөрдүн варианттары берилет. Эгер сиздер кыргыз тилинде сөздөрдүн жасалышы боюнча маалыматыңыз болсо, анда жаңы сөз жасоодо сөз жасоочу мүчөлөрдү туура колдоно билесиз. Демек, бул тапшырманын жообун оңой эле таба аласыздар. Тапшырмага жооп катары берилген А, Б жана В варианттары туура эмес. Анткени кыргыз тилинде мындай сөз жасоочу мүчөлөр жок. Ал эми туура жообу Г варианты, ла мүчөсү. Бул мүчө зат атоочтон этиш жасоочу мүчө болуп эсептелет жана аны оюн зат атоочуна жалгап, ойно деген этишти жасадык. Сөз жасоо боюнча мындай маалыматтар мектеп программасында окутулат. Жана мектептин окуу китептеринде бул боюнча бардык маалыматтар берилген. Урматтуу абитуриенттер, ал эми азыр кыргыз тилинин синтаксиси боюнча берилүүчү суроо тапшырмаларга өтөлү. Кыргыз тилинин синтаксиси сөз айкашы жана сүйлөм деген эки бөлүктөн турат. Бул тестте сөз айкашы жана сүйлөм боюнча жөн билгини талап кылган суроо тапшырмалар берилет. Мисалы, кайсы варианттагы алды сызылган сөз сүйлөмгө мүчө боло албайт деген суроо берилип, бул суроого жооп катары төмөндөгүдөй сүйлөмдөр берилген. Бул суроонун туура жообун табуу үчүн окуучу сүйлөм мүчөлөрүн, алардын милдетин аткара ала турган жана аткара албай турган сөздөрдү билип, жана аны туура колдоно алышы керек. Суроонун А вариантында белгиленген сөз ээлик милдет аткарып, сүйлөмдүн баш мүчөсүнүн кызматын аткарса, В вариантындагы сөз баяндоочтук милдетти аткарып турат. Ал эми Г вариантында белгиленген сөз аныктоочтук милдет аткарат. Ал эми берилген бул жооп варианттарынын ичинен Б вариантындагы белгиленген сөз каратма сөз катары айтылып, сүйлөмгө мүчө боло албайт жана бул суроонун туура жообу болуп эсептелет. Кийинки тапшырмада кайсы варианттагы сүйлөмдө асты сызылган сөз кыймыл-аракеттин кандайдыр бир максатта аткарылгандыгын көрсөтүп турат деген суроо берилип, ага вариант катары 4 варианттагы сүйлөм берилген. Абитуриент бул суроого жооп берүүдө дал ушул белгиленген сөздөрдүн сүйлөм курамында берген маанисине өтө кылдаттык менен көңүл бурушу зарыл. Тапшырманын жооптору катары берилген бул варианттагы сүйлөмдөрдүн бардыгында биринчи деген иреттик санатооч кездешет. Бирок бул сөз Б вариантында гана болуу үчүн деген сөз айкашы менен бирге кыймыл-аракеттин максатын билдирип турат. Ал эми калган А, В жана Г варианттары туура эмес жооп болуп эсептелет. Урматтуу абитуриенттер,
Азыр дагы ушул кыргыз тилинин синтаксиси боюнча бир башкача формада түзүлгөн дагы бир суроого көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Бул суроо тапшырмага көңүл бурсаңыздар, туура жооп 2 сүйлөмдө катылган. Абитуриент белгиленген сөздөрдүн кайсы варианттагы сүйлөмдөрдө бирдей кызмат аткара тургандыгын табышы зарыл. Мисалы, бул тапшырмада төмөндөгү асты сызылган сөздөрдүн кайсылары сүйлөмдө бирдей кызмат аткарат деген суроо берилип, андан кийин 4 сүйлөм берилген. Биринчи, экинчи, үчүнчү жана 4-чү. Жана бул жогоруда берилген суроого жооп катары төмөнкүдөй 4 вариант сунушталат. Биринчи жана экинчи сүйлөм, экинчи жана үчүнчү сүйлөм, үчүнчү жана 4-чү сүйлөм, биринчи жана 3-чү сүйлөм. Бул суроо тапшырмадагы берилген биринчи сүйлөмдө белгиленген сөз толуктоочтук милдет аткарып турат. Экинчи сүйлөмдө белгиленген сөз сынатооч жана ал аныктоочтук милдетти аткарып турат. Үчүнчү сүйлөмдө белгиленген сөз да толуктоочтук милдетти аткарып турат. Ал эми 4-чү сүйлөмдө белгиленген сөз сакал зат атоочунан жасалган сынатооч баяндоочтук милдетти аткарып турат. Андыктан бул суроо тапшырманын туура жообу биринчи жана экинчи сүйлөм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча берилүүчү түшүндүрмөлөрүбүздү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.